Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасы жүрөккө аорталык клапанды имплантациялоо боюнча уникалдуу операция жасап баштады. Мындан сырткары башка да өтө татаал делген операциялар жасалууда. Бул тууралуу аталган оорукананын жетекчиси төмөнкүдөй маалымдады. Бизде мына ошол жүрөккө операция жасалат. Анан ошол эле нейрохирургия бөлүмүндө башка өтө татаал операцияларына акыркы 1-2 жылда аябай өтө татаал операциялар жасалып жатат. Ушул сыяктуу ушул бир топ бөлүмдөрүбүз, айтып кетсем, бизде 5 бөлүм биздин түштүктө, жалгыз гана ошол түштүктө биздин ооруканада бар бөлүмдөр бар. Ошол эле онкогематология, ошол эле кечирилгис кардиология, интервенционная ангиография деген бөлүмдөрүбүз бар. Бул оорукана болгону, ошондой жардам көрсөткөнү албетте элге мындай бир ошол жардамды алганга мүмкүнчүлүк түзөт. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын учурдагы негизги максаты бейтаптардын башка өлкөдөн кымбат баада операция жасатып жатканын санын азайтып, өз өлкөбүздө ошол шарттарды түзүү. Учурда анын аракетин көрүп, облустук оорукананын дарыгерлери тажрыйба алмашуу максатында чет өлкөдөгү дарыгерлер менен иштешип, окууга кетишкендери да бар. Аларга жетекчилик колдоо көрсөтүп жатат. Же ошол эле жүрөккө татаал операциялар болобу, мына чет мамлекетке чыгып, ошол эле органдарды алмаштыруу маселеси. Биздин жарандар, бир топ жарандар четте, чет мамлекеттерде кыйналып, аз эмес көп акчасын сарптап, керек болсо үй жайын сатып, кыйналып, шоркурап ыйлап жүргөн, сыртта жүргөн биздин жарандар көп. Баласын көтөрүп алып, жакындарын ээрчитип алып жүргөндөр көп. Ошол азыр заматта кыска убакта чече албасак дагы ушул багытта аябай ушундай биздин ооруканадагыдай мекемелер ушул багытта жумушун күчөтүш керек. Биздин жарандарга сыртка чыктырбай, биздин өзүбүздүн мамлекетте, өзүбүздүн мекемелерде ошол жардамды уюштурганга аракет кылышыбыз керек. Биз дагы ошондой бир максатты алдыбызга койгонбуз. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында жылына 40 миңден ашуун бейтап ооруканада жатып дарыланса, 120 миңден ашуун оорулуу дарт аныктоо бөлүмүнө кайрылат. 14 миңден ашуун жарандарга операция жасалат. Мындан сырткары жаңылык киргизип, сейрек кездешүүчү ооруларды айыктыруу жолун колго алышкан. Жаңылык киргизип жасалган моменттер, учурлар болду да. Анткени бизге 6 жашар бала Бишкек шаарынын тургуну, ошол баш мээсинде опкол бар экен да. Ошол мойнойдо биздин нейрохирургдар Кыргызстанда баш ооруканалар отказ берген да, биз жасай албайбыз деп. Анан биздин ооруканада ушул балага жасайбыз деп биз чечишкенбиз, биздин нейрохирургдар чечишкен. Анан биз дагы наркозуну камсыздап, операциядан кийинки учурларына карап беребиз деп чечилген. Болбосо бунун баланын ата-энеси Турцияда операцияга даярданышкан, анан мүмкүнчүлүктөрү болбогондуктан анан бизге кайрылган. Операция болду, операциядан кийин биз карадык, бала өзүнө келди, аң сезими жакшы. Бүгүнкү күндө бала ойнойт, кечээ күндө биз видео вызов менен сүйлөштүк, жакшы. Оорукана жетекчиси Талантбек Арстанкуловдун колдоосу менен заманбап медициналык аппараттар алынып, бейтаптарды тейлөө сапаты жакшырууда. Бүгүнкү күндө биздин жетекчилик тараптан аппаратуралар боюнча камсыздалганда, жетишсиздик аппаратуралар жок. Жасалма дем алдыруучу аппараттар, кислородный станциялар, бардык аппаратуралар менен бизде азыр камсыздалынды. Бизде ушул бөлүмдө азыркы күндөрү ингаляционный анестезия деп коет, ошо газовый түрүндө. Ошондой аппаратураларды дагы 5 аппарат алынган. Андан сырткары бизде ушул күндөрү жүрөк операциялар жасалып атат. Ошону биздин бөлүм бардык наркозуну операциядан кийин камсыз кылып берип атабыз. Оорулар боюнча бизге эми мына Ош аймагы боюнча Баткен, Жалал Абад областы боюнча дагы ар кандай оорулар түрлүү кайрылат да. Анан бул жерде көбүнчө бизге травматологический больнойлор, нейрохирургический, анан хирургический оорулар да. Ошондой оорулар менен кайрылат. Ошол ооруларды биз карап, жакшы болгондон кийин бөлүмдөргө которуп беребиз. Бүгүнкү күндө биздин бөлүм терапиялык дагы, хирургиялык ооруларды дагы
оор акыбалдан чыгарып бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошто татаал операциялар жасалып, анын арасында кардиохирургия, нейрохирургия, боор, уйку безги операция жасалып жатат. Бул жылдан жылга өнүгүп, ак халачандардын дараметтери арттырууда. Акыркы 5 жылдын ичинде биздин оборудованиябыз түптөн менен жаңы заманбап оборудованияга өткөнбүз. Ага жараша, оборудованияга жараша заманбап операцияларды жасап атабыз. Акыркы 3 жылдын ичинде 50ден ашык жүрөккө ачык операциясын жасадык. Анын ичинде кан тамырлардын бүтөлүп калышын, аорта коронарный шунтирование операциясын жасадык. Клапандарды алмаштырып атабыз. Андан дагы тубаса баягы кемтиктердин баарын жаап, ар кандай жашта кичинекей ымыркайлардан баштап улгайып калган аксакалдарга чейин операциялар жасап атабыз. Медсестрадан баштап врачтар, жардамчы врачтар, реанимация врачтарын, анестезиолог врачтарын баарын окутканбыз. Андан тышкары бизге көмөк болуп Бишкектен, Борбор калаабыздан да келип жардам беришет. Андан тышкары биздин келишимибиздер бар. Белоруссиядан келип операция кылышат, Россиядан, Перимден келип операция кылышат биякта. Азыркы мүмкүнчүлүктөр аябай чоң. Оорулууну Турцияга же башка бир өлкөгө же узак жакка жөнөтпөй, кандай кыйын операция болбосо, ошол керектүү кесиптин ээсин бул жакка чакырып, ушул орунда, ушул биздин больницада кыла турганга деңгээлибиз жетип, ошого заманбап оборудование бар бизде. Жүрөк кан тамырлар хирургиясы бөлүмү 2012-жылы өзүнчө бөлүм болуп ачылган. Аталган бөлүмдүн жакшырышына оорукана жетекчисинин салымы чоң. Мындан көп жылдан бери иштеген дарыгерлерде оорукананын деңгээли жылдан жылга өсүп жатканын байкашууда. Операциялар жүрөккө болгон. Бул азыркы мезгилдеги дүйнө жүзүндө бүт болуп жаткан операциялар ушул биздин бөлүмгө мындайча айтканда активдүү кирип баштады уже. Бул мындан 4 жыл мурун активно иштеп баштаса, азыр акыркы 2 жылда жүрөккө дүйнө жүзүндө кайсыл операция болсо, ошону биздин бөлүмгө алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул деген бул өтө оор жумуш болгон үчүн буну айтып кетишибиз керек. Өтө оор жумуш. Ошонун бардыгын нөлдөн баштап, ошол биздин бөлүм башчы менен биздин директордун колдосунда ушул жумуштар болду. Азыр элдер чет жакка чыкпай, биздин бөлүмдө жүрөгүнө кандай жардам керек болгон болсо, ушул биздин бөлүмдө жардам ала алышат. Адам органдарындагы кан тамырлардын абалын изилдеп, инсульттан, миокардтын инфаркттарынан алып кала турган ангиограф аппараты Ош облустар аралык бириккен клиникалык оорукананын кечиктирилгис жана интервенциялык кардиология бөлүмүнө келгенине 5 жылдын жүзү болду. Ал аппарат менен 1000ден ашуун бейтапты дарылаган. Бул боюнча атайын Казакстан, Израиль, Туркия мамлекеттерине бар тажрыйба алмашып келген. 2022-ден баштап жасадык. Бул рак оорусуна, боордун рак оорусуна неме кылып операция жасалбай, адам тамак иче албай, баягы боорунан канга тарап кетет. Дагы бир жаңы түр операцияларыбыз бул ошол рак печени. Хирургдар жасай албаган чоң гемангиома, ошол боордун рагы деп ошол операция алынбаган рактарды ошол биз тамыр менен кирип атайын ошо ракты кургатып отургандай, жалпак тил менен айтканда ошол дарыларды берип, дагы ошол хирургдарга ошо биз биротоло алып сала албайбыз, ал ракты немен бирок кичинертип, өсүшүн токтотуп, мындай убактылуу жардам берип, дагы ошол адамдын өмүрүн узартканы жардам берсе болот. Ошол ыкмаларды киргизип атабыз. Акыркы мынау дагы 1,5-2 жылда киргизгенибиз бул миома матки. Бизде ошол аял кишилер көп жабыркайт, ооруйт. Ошол миомаларды операциясыз ичин кеспей, ичин жарбай дегенде ошол бунун дагы ошол тамыр жолу менен барып, атайын дарыларын берип, ошону кургатып түшүрүп койсо болот. Ошол жаңы ыкмаларды киргизип атабыз. Ошо рентген эндоваскулярдык хирургия бөлүмүндө ошол. Бейтаптар өмүр сакчыларына ыраазы. Өз кесибин мыкты деңгээлде билген профессионал кызматкерлердин артында канчалаган оорулуулар бутка туруп, алкыш айтып отурушат. Ошол жүрөк оорулары боюнча ошол жерде ар жылы лечение кылып кетебиз. Бул жердин врачтары өтө баягы эмне десем,
татыктуу мамиле кылышат. Булардын иши менен айткан сөздөрү айкалышып, жакшы адамдарды путуна тургузуп, дарылантырып, үйлөрүнө жөнөтүп турушат. Буларга чоң рахмат. Булардын главный врач мына Канатбек Аширов деген биздин инибиз, ушул элдин кызматында жакшы кызмат кылып, ушу элдерди путка тургузуп, оороган жерлерин сакайтып, жакшына кылып үйлөрүнө жөнөтөт. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын бет жаа хирургия бөлүмүндө жогорку эрин жана таңдайдын тубаса патологиясы бар бейтаптарга биргелешкен операциялар жасалат. Нышан төрөлгөн балдар жылдан жылга көбөйүп бара жатканын айткан дарыгер аларды дарылоо системасы жакшырып жатканын кошумчалады. Көбөйүп атат. Ошон үчүн биз bir жылда биздин бөлүмдөн где-то 280-300 бала өтөт да операциялык. Биз bir жылда 1300-1400 бейтап дарыланып чыгат. Ошонун ичинен 300'ü где-то 280-300'ü нышан балдарда. Ошондо биздин 30-35% да. 2003 жылдан бери чет мамлекеттер менен социальный проекттер менен иштеп бир топ жаңыланды. Азыр биздин ошо областтык ооруканада комплексный лечение деп коет, комплексный восстановление врожденной патологияга толук шарт бар. Европейский шарт десек болот. Себеби 6 айында губасын жасайбыз, 1,5 жашында таңдайын, андан 5 жаш, 6 жашында мүлктү жасап туруп, андан кийин артадан тиски лечение деп коет, жаак кыйшайып калат да, тиштери туура эмес чыгып, анан артадан темен дарылап 14 жашка чейин. Анан 14 жашында деформация крыланус деп, мурду кыйшык болуп калат, 14 жашында мурдун түздөйбүз. Ошентип толук кандуу, толук мындай выздоровление болот да, айыгып чыгат. Бирок мындай сабырдуулук керек, себеби бул көп этаптуу, бир этап менен болбойт. Ошон үчүн 4-5 этапка бөлүнүп кетет да. Бирок алардан эч убакта өзү теңдүү балдардан мындай айырмачылыгы жок болуп калат. Мамлекет тарабынан бизде госгарантия деп коет, мамлекеттик кепилдик программа бар. Кепилдик программанын негизинде биздин 6 жашка чейин балдарыбыз бекер. 6 жашта. Анан 6 жаштан өткөндөн кийин мындай определенно гана аз гана акча төлөйт. Мисалы үчүн 1090 сом ошондой. Андан кийин булардан биз кийинки мезгилде 14-жылдан баштап ошо швейцарский фонд бар, помощь детям деп, балдарга жардам, нышан балдарга жардам деген фонд бар. Ошо фонддун эсебинен биз брекет коюп, жаакты түздөшү бул бекер, ошо фонддун эсебинен болот. Ымыркайдын нышан төрөлүп калуусуна туугандар ортосундагы неке, экологиянын бузулуусу жана кош бойлуу кезде дарыгердин көзөмөлүсүз туура эмес дары-дармекти пайдалануудан болот дешет адистер. Учурда аталган ооруканада этап менен дарыланып, айыгып чыккандар көп. Ушул балам ошо таңдайын тиктирдик, ошо туубаса таңдайы жоктурулган болчу. Азыр 5 күн болду жатканыбызга, эми өзүнө келип, кичине тамак ичип, немеси состояниясы өзгө жакшы болуп кетти. Келдик, биз аяктан өзүбүздүн больницада учетко турганбыз, врачтарыбызга көрүнгөнбүз. Ошол көрүнгөндө Ошто, анан Бишкекте ошондой операция болот деди. Анан кийин ошол врач менен байланышып отуруп эле, өзүбүздүн врач менен байланышып отуруп эле, анан кийин өзүбүз келдик. Ага чейин биз интернеттен көрдүк. Эшиев Абдрахман деген ушундай жакшы неме алып аткандыгын, операция жасап аткандыгын көрүп, анан ошо областной больницада иштейт экен деп, анан ушул жерге келип сураштырсак, бул жерде заведующий экен. Анан ошол өзүбүз эле келип операция болуп жатабыз. Операциябыз бул немеде турат да, учетто турган бала да. Биз операция жөн эле келип эле операция болдук, анан чыктык, ушу жатабыз. Биз өзүбүз дары сатып алган жокпуз, чындыгындачы. Өздөрү чыккандан температура болсо таблеткаларды берди, эгерде кыйын ооруп ыйлай турган болсо успокаивающий уколдорду өздөрү жасап берди. Операциялардын жаңы технологиялар менен жасалып жатканы саламаттыкты сактоо тармагын өнүгүп жатканынан кабар берет. 1-июл медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Ак халачандардын эмгеги миллиондогон адамдардын өмүрүн сактап калат. Ажалга арачы болгон жалпы медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Перизада Ташиева, Уулкан Зондукызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.